Баткен облусуна өпкөнү жасалма дем алдыруучу жабдуу берилди. Бул тууралуу бүгүн 1 апрелде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Асафа Борбору коомдук бирикмеси Баткен облусуна ар тараптуу жардам көрсөтүүдө. Баасы $23.000 болгон өпкөнү жасалма дем алдыруучу жабдуу Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө орнотулду. Дарыгерлердин айтымында облустук ооруканада көп жылдан бери иштетилип келген мындай 9 аппарат бар. Бүгүнкү орнотулган заманбап жабдуу оорукананын материалдык техникалык базасын чыңдоого зор салым болду. Аталган коомдук бирикме мындан сырткары дарыгерлер үчүн 150 000 сомго көп жолу колдонулуучу 30 комплект коргонуучу каражаттарды, 400 000 сомго Баткен шаарындагы социалдык шаарчыда жашаган 106 үй бүлөгө азык-түлүк жана гигиеналык каражаттарды жардам катары беришти. Асафа Борбору коомдук бирикмеси Кувейт мамлекетинин колдоосу менен иштеп аткан фонд. Буга чейин ушул именно COVID-19 вирусун боюнан калганда дүйнө жүзүндө болуп аткан кырдаалга байланыштуу булар Баткен облусуна бүгүнкү күндө 106 семьяга ар бирине 3,5 миң сомдук тамак аш керектүүлөр, нун, май ошолорун камсыздап, мына өзүңөр билесиңер, соцгородоктор ошол жерге жеткизип берди. Андан кийин ошол облустун аймагындагы COVID-19 вирусу менен жабыркаган бир адам бар. Айтуулар боюнча жергиликтүү врачтардын ошолорду колдоо, жалпы эле облустун аймагындагы ушул индет менен каршы күрөшүүгө эң негизги муктаж болгон булардын бир ИВЛ аппарат керек, анан противочумный костюмдар керек дегенден ушул ИВЛ аппаратты анан ошондой эле бир прикровательный монитор дейт экен, ошону камсыздап, жана 30 комплект көп многоразовый костюм, көп жол керектелүүчү костюмдар